УКМК мурдун жерге ышкап, Ысык-Көлдө пара алып жаткан милиционерди кармады. Кандай гана акмакчылык, бүтүрүүчүлөр мектептин тамына чыгып алып бийлеген видео тарады. Кече 26 май күнү бүтүрүүчүлөрдүн тоого чыгып бараткан жеринен май кызматкерлери тизгинин тартып кармаган, алардын тизмеси жарыяланды. Аксыда аялдын кийимдери суунун жээгинен табылып, ал аял азыркы учурда изделүүдө. Мугалимди жаман сөздөр менен айткан окуучу ооруп калды. Ушула жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түптө милиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Ысык-Көл облустун Төп райондук милициясынын опер кызматкери милициянын улук лейтенанты Жаран 30 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызмат шектөө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып алдамчылык фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жабырлануучуну кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркутуп, андан опузалап, акча талап кылганын белгиледи. Ошентип милиция кызматкери андан буга чейин М-банк мобилдик тиркемеси аркылуу 13 000 сом алган, кийин дагы 30 000 сом талап кылган. УКМК кармалган чектөө Каракол шаарындагы номер 23 тергөө абагына киргизилгенин кошумчалады. 4 көчөнүн кесилишинде отуруп алган кишинин видеосу тарады. Социалдык тармактарда 4 жолдун кесилишинде отуруп алган жарандын видеосу тарады. Анда киши бир азга отуруп, андан соң креслосун көтөрүп туруп кеткенин көрүүгө болот. Кооптуу учур. Орусияда окуучулар мектептин чатырында бийлешти. Владивостоктогу номер 18 мектептин окуучулары акыркы коңгуроо майрамында имараттын чатырында флешмоб уюштурушту. Орус басылмалары окуучулар мектептин чатырында бийлеп, ата-энелердин тынчсыздануусун жана коопсуздугунун жоктугуна нааразычылыктарын жараткышканын жазышты. Факты боюнча прокуратура иликтөө иштерин баштаган. Интернетке тараган видеодо окуучулар мектеп чатырында бийлеп жатышканы жана имарат алдында аларды бир нече адам көрүп турганы тартылган. Элиталык батирлер соода жайлары. Мурдагы атка минер менен анын өкүл баласы кармалды. Чүй облусунун Сокулук районунун акиминин мурдагы орун басары менен анын өкүл баласы болуп саналган Нива чарба кооперативинин төрагасы кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, алар ичара сүйлөшүп алышып, Сары Өзөн айыл аймагындагы 990 гектар жерди мыйзамсыз пайдаланып келишкен. Мындан улам мамлекетке келтирилген зыяндын 2000 жылдан азыркы мезгилге чейин 74 миллион сомдон ашкан. Атайын кызмат ошондой эле кыймылсыз мүлк объекттери, анын ичинде дан кампалары, кампа жайлары, өндүрүштүк база мыйзамсыз менчиктештирилгенин белгиледи. Мындан тышкары акимдин мурдагы орун басарына, анын жакын туугандарына 54 кыймылсыз мүлк объектиси, анын ичинде Бишкек шаарындагы элиталык турак үйлөрдөгү батирлер, Сокулук районундагы соода жайлары, Ысык-Көл облусунун Чолбон Ата шаарындагы Келечек пансионатынын аймагындагы коттедж катталгандыгы аныкталган. Чогулган материалдардын негизинде кылмыш иши козголуп, кармалгандар Бишкектин Октябрь райондук сотунун тарабынан камакка алынган. УКМК учурда келтирилген зыяндын ордун толтуруу, мыйзамсыз менчиктештирилген кыймылсыз мүлк объекттерин мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Водитель келсеңер бул Виндомдун. Сен да келсең. Жалал Абад облусунда акыркы коңгуроо майрамы күнү мас абалдагы 20 айдоочу кармалды. Жалал Абад облусунда 26 май акыркы коңгуроо майрамы күнү спирт ичимдигин ичип мас абалда унаа башкарган 20 айдоочу аныкталды. Маалым болгондой, жол кыймылынын эрежесин бузган 346 айдоочу аныкталып, чара көрүлгөн. Акыркы коңгуроо майрамын утурлай облустук жол кыймылын тескеген 115 инспектор, 18 мобилдик топ коопсуздукка көз салып күчөтүлгөн тартипте иштешти. Майрам күнү жол кыймылынын эрежесин бузган 346 айдоочу аныкталды. Алардын ичинен 20 айдоочу мас абалда унаа башкарган. Жалпы 36 унаа айып куроо токтотулду. Майрам күнү облус аймагында окуучулардын унаа айдап чыккан учурлары болгон жок деп айтылат маалыматта. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург,
окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Аксыда аялдын кийимдери жээктен табылып, өзү дайынсыз болуп жатат. Аксы районуна караштуу Каракамыш айыл аймагынын Чат айылынын тургуну изделүүдө. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Маалыматка караганда аялдын кийимдери Кара Суу дарыясынын жээгинен табылып, өзү жок болгондугуна байланыштуу дарыя жээгинен издөө иштерин жүргүзүүгө 26 майда чыгышкан. Бүгүн 27 май күнү кайрадан саат 6:00 тарта издөө уланууда. Райондук көзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн, райондук ички иштер башкармалыгынан жергиликтүү тургундардан 60 адам тартылып, дрондун жардамында изделип жатат. Казакстанда мугалимге жаман сөз айткан окуучу ооруканага түштү. Алматыдагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 11 класстан окуучусунун окуудан чыгарылышына байланыштуу окуя уланып жатат. Бул тууралуу Тенгир жазды. Окуя 23 майда башталган. Анда Алматыдагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 11 класстын окуучусу чыгарылган. Буга экзамен учурунда тартип бузуулар жана шытамгадан башталган одону сөздү мугалимге карата колдонгону себеп болгон. Буга чечим коомчулукта чоң нааразычылык жаратты. Кийинки күнү өспүрүм видео кайрылуу жасаган. Ал мугалимден бир нече жолу кечирим сураган. Анын пикирине директор мугалимдер менен ата-энелер арасында ал тууралуу жалган маалымат таратып жатат. Окуучу дисциплиналык жаза алууга даяр экенин, мектептен чыгарбоону суранган. Кийинчерээк активист Аида Букаева мектеп окуучусунун абалы кескин начарлап кеткенин билдирген. Суңкар талмасы кармап дене табы түшүп кетти. 21-ден бери эч нерсе жеген эмес. Азыр тез жардам менен ооруканага алып барууда. Бүгүнкү күнгө чейин ал экзамен тапшырам деп ойлогон. Тапшырбай турганын укканда өзүн жаман сезе баштаган дейт ал. Агартуу министрлиги маалымат таратып, педагогко мындай мамиле кылган туура эмес экенин билдирип, мектеп бул ишти иш-чара чечип алат деген ишенимин билдирген. Агартуу министри Гани Бейсенбаевдин тапшырмасы менен мектепке балдардын укугун коргоо комитетинин аймактык башкармалыктын өкүлдөрү жөнөтүлдү. Министр ошондой эле мектептин башкармалыгынын төрагасы Анвар Жангозин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жетекчилиги кырдаалда объективдүү баалоо, болгон окуянын себептерин ар тараптуу талдоо, билим берүү системасынын белгиленген процедураларынын баалуулуктарын алкагында чыгарылган чечимди кабыл алуу үчүн мектепке ыкчам иш сапар менен бараарын ишендирди деп билдирди министрлик. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт. Смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып, жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. М-банк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.